وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Бүгінгі сабақта ақырғы кезде адамдар көп сұрап жатқан екі мәселеге тоқтап өтеміз. Айт намазын үйде оқу жана жума намазын үйде оқу дұрыс бо? Бұл мәселенің азырқы уақытта көтерілісінің себебі барыбызға белгілі болғандай, мына ушул вирус тарағаны себеп көп өлкөлөрдө мечиттер жабылған, айт намаздары жана жума намаздары да оқылбай жатат. Ошондуктан көп адамдар сурайт, үйдө мүмкүнчүлүгү барлар үйдө айт намазын жана жума намазын чогул окуу дұрыс бо? Же дұрыс емеспи деген суроолорго бир жооп берсек, биринчи маселе айт намазын үйдө окуу өкүмү. Бул маселе менимче биринчи жолу көтөрүлүп жатат. Буга чейин мечиттерде жума окулбагандыгы же айт намазы окулбагандыгы келген эмес. Тарыхта бүткүл жер-жердеги шаарлардагы, айыл кыштактардагы мечиттер жаалып калып, жума намаз жана айт намаз окулбай калгандыгы белгилүү эмес, белгилүү бир учур катталган эмес. Жума намазының ордуна пешин намазын вирус себеп үйдө окуп жатабыз. Эми 5-6 адам биригип, жыйналып үйдө жума намазын окуу дурусбу же дурус эмеспи? Бул маселеде көпчүлүк алымдар дурус эмес деп айтышкан. Азыркы заманыбыздын көпчүлүк алымдары дурус эмес деп фатуа беришкен. Негизги далил эмне? Жума намазынын өзүнө ылайык өзгөчөлүктөрү бар. Жума намазы 5 убак намаз сыяктуу эмес. Жума күнү пешин намазынын ордуна жума намазы окулат. Ошондуктан алымдар жума намазы менен пешин намазындагы айырманын 20-дан артык айырмасын баяндашкан. Адатта окулган намаздан айырмасы бар экен, өзүнүн шарттарына ылайык биз буга көңүл буруубуз керек болот. Ал шарттардын кээ бири ихтилафка себеп болгон шарттар, бирок эмне болсо да негизги далил 4 мазхаб алымдарынын назарында, пикиринде, бир шаарда зарылчылык болбосо бирден артык жума намаз окулуусу дурус эмес. Азыркы күнүбүздө мечиттер жабык болгон себептүү ар ким үйүндө жума окуй берсин деп айтсаңыз, бир шаарда бир жума намаз эмес, жүздөп жума намаз окууга туура келет. Ар ким өзүнүн үйүндө окуй берсе, же бир этаждагы адамдар ошол жыйналып жума намазын окушса, жүздөп жума намазы окулуусуна туура келет. Эч бир зарылчылыксыз. Кала берсе, миңдеп жума намазы окулуп кетет. Мындай кылуу такыр туура эмес. Качан алымдар рухсат беришкен, бир шаардагы мечитке адамдар батпай калса, башка бир мечитте жума намаз окулуусуна рухсат берилет. Ушундай үзүрлөр себеп болуп калса. Негизи бир шаарда 2 жума намаз окулганы тарыхта Иракта болгон экен деп айтышат. Адамдар Дижледан өтүп дарыянын тиги тарабынан бул тарабына өтүп бир мечитте жума намаз окуу үчүн жыйнала турган болушкан. Жума күнү көпүрөгө адамдар батпай кетип, көпүрөдөн адамдар кулап өлүшкөнү болгон экен. Мына ушул зарылчылыктан келип чыгып, Абу Юсуф рахимахулла, имам Абу Ханифа рахимахулланын шакирти, мейли дарыянын тиги тарабындагылар өздөрү бир мечитке жыйналып жума окуп ала берсин, зарылчылыктан деп фатуа беришкен. Анан этияттыкты алып, этият пешип окуп коюшсун деп айтышкан. Эмнеге? Жумасы кабыл болбой калуу коркунучу болгон үчүн. Анткени бир шаарда бирден артык жума намазы окулуп жатат, ошол жума намазы кабыл болбой калбасын деп этият пешин окуп коюшсун деп айтышкан. Этият пешиндин келип чыгуу негизги себеби мына ушундай болгон. Азыркы учурда этият пешин окуунун кажети жок, муну кылуунун кереги жок. Эмне болсо да мындан эмне түшүнөбүз? Зарылчылык болбосо бирден ашык жума намазы окулбайт. Азыркы убакытта ар ким үйүндө окуй берсин деп айтсаңыз, бир канча жума намазын окууга туура келет. Кимдир бирөө буга далил эмне деп айтуусу мүмкүн? Бир шаарда бирден ашык жума намазы окулбоосуна далил эмне деп суралса, алымдар айтышат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде гана жума намазы окулган. Кала берсе, айланада башка мечиттер да болгон. Муаз ибн Жабал радияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге намаз окуп, кийин өзүнүн коомуна барып, имам болуп намаз окуп берген. Кыблатайында Бани Салима урусунун өздөрүнүн мечити болгон. Ошол кезде да бир нече мечиттер болгон. 5 убак намазды ар ким өзүнүн мечитинде окуган. Жума намазында гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине жыйналышкан. Мына ушундан келип чыгып алымдар бир шаарда бир гана жума намазы окулат деп айтышкан. Шейх Тaqiyuddin as-Subki rahimahullah өзүнүн al-i'tisam bil wahid al-ahad min iqamat jumu'atayn fil bilad өзүнүн ушул тууралуу рисаласында айтат. Бул тууралуу атайын китеп жазып биз айтып жаткан маселени баяндайт.
bir şaharda birden artık cuma namaz okuu durus emesligin bayanda bul maселе тууралуу айтып, мындай дейт. Bir gana batpay kalıp zarılçılık bolup kalsa gana bir şaharda birden artık cuma namazın oku durus dep aytkan. أما تخيل أن ذلك تعدد الجمعة يجوز في كل المساجد عند عدم الحاجة هذا من المنكر الضرورة في دين الإسلام. Alemi muhtaçlık bol bolsa da bir kança meçitte bir kança cuma okulusu, alemi muhtaçlık bol bolsa da bir kança meçitte bir kança cuma okulusu İslam dininde munkar bolgan, kaytarılgan işlerden dep aytkan. Demek negizgi dalil mına uşul. Azırkı zaman alımlarının fatvasına karay turgan bolsok, koronavirus sebep uyda cuma namaz okulsa bolobo degen masele. Emi buga mınday жооп беришет. Мындай абалда жума намазы окулбайт. Балким 4 рекет пешин намазы окулат. Буга төмөнкү далилдер келтирилет. Биринчиси, уруксат берилген эмес, жогорудан уруксат берилген эмес. Көптөгөн өлкөлөрдө муфтият тарабынан бул нерсеге уруксат берилген жок. Экинчиси, жумхур аалымдарынын назарында ошол пикиринде bir шаарда бирден ашык жума окулуусу дурус эмес. Bir гана зарыл болгон үзүр болсо гана, зарылчылык болсо гана, адамдар көбөйүп кетип мечит тар болгону үчүн мына ушунда гана уруксат берилет. Bir şaharda birden artık cuma okulusu durus bolbogondan keyin emi ar kim özünçe 5-6 adam bolup bir imaratın içinde cuma namazın okudan ne şariat kaytarat. Üçüncüsü, cuma namazı dinimizdeki şariattın bir belgisi. Bul şariat bolgon şariattın bir belgisi bolgon cuma namaz meçitte oşol musulmanlar jыйналып okulganda gana көрүнөt. Бирок үйдө okulsa bul şariattın belgisi açık görünbeyt. Dördüncüden, Üzür eğeleri, misалы kamaktagi kişiler je orukçan adamlar alır özdörünçө turgan жеринде cuma okulusu, cuma oku alуулары durus emes. Kamakta jatkandar jana meçitke kele alбаган orukçan adamlar jatkan жерlerinde bir жерге жыйналып hutba aytıp cuma namazın okuulары durus emes. Bul jumhur alımlarının sözü. Şeyhülislam rahimahullah ömründe 7 yıl kamakta bolgon, ömrünün 7 yılın kamakta ötkörgön. Kamaktagыларды жыйнап cuma namaz okugana kelgen emes. Andan aldın Ahmed ibn Hanbal rahimahullah kamakta 28 ay kalgan, kebir rivayatlarda andan kövrök kalgan, kamaktagılar menen birgelikte cuma namazın okuganı kelgen emes. Uşuga körö ar kim үйүндө peşin namazın 4 reketin okusu kerek bolot. Cuma namazı demek üylörde okulbayt. Ar kim özü peşin namazın okusu kerek bolot. Kebirler aytat, cuma namazında şart kılıngan şartlarga kelsek, alarga dalil жок. Misalı, meçitte okulusu kerek degen şartka dalil жок dep aytуулары мүмкүн dep ruhsat bергендер бар. Cuma okulusu üçün meçit şart degen nersеге açık dalil kelbegen bolsa da, jogorуда айтып өткөн dalilder ошонун өзү, jogorуда айтып өткөн dalilder өзү жетиштүү. Кала берсе meçit şart kılınbayт деген алымдар да үйдө окуса боло берет деген максатта meçit şart kılınbayт деген эмес. Bir айыл кыштактын meçiti курула элек болсо, ошол кыштак айыл эли өздөрү жыйналып имамы менен бирге намаз окуса болот деген максатта айтышкан жума намазын. Жашырынып ар ким үйдө жума намазын же 5-6 адам биригип жума намазын окуса боло берет деген максатта айтышкан эмес. Азыркы алымдар айтып келе жатышат, ким жума намазын үйдө өзүнчө окуп келген болсо, 4 рекет пешин намазын казасын окуп койсун деп айтышып жатышат. 4 рекет пешин намазын казасын окуп койсун деп айтып жатышат. Кебирлер этияттан жума намазын, ошол жума намазын окуп коёюн дейт, үйдө дейт. Этияттыкты алып үйдө дейт. Бул туура эмес. Кайра этият ошол пешин окуп коюу керек экен. Ошол жуманы үйүндө өзүнчө окуган адам кайра пешинди казасын окуп коюу керек экен. Пешинди 4 рекет кылып окуп койсоңуз, эч бир аалым ошол жума намазынын ордуна пешиндин 4 рекет кылып окуп койсоңуз, зухур намазын, эч бир аалым намаз болбоду деп айтпайт. Азыр эми жуманы үйдө окусаңыз, көпчүлүк аалымдарга көрө намазыңыз намазга өтпөйт. Ошондуктан этият пешин окуп коюусу керек. Мындайча айтканда, пешинди этият тарабын алып, ошол окуп коюусу керек экен. Эми көпчүлүк аалымдар айт намазын үйдө окуу дурус деп айтышса, жума намазын үйдө окуу болбойт деп айтып жатышат. Эми көпчүлүк аалымдар айт намазын үйдө окуу дурус деп айтышса, жума намазын үйдө окуу болбойт деп айтып жатышат. Анткени жума намазын окуган адам мойнудан 4 рекет пешин намазын сакыт кылып жатат. Мойнундагы пешиндин ошол 4 рекет парзынан кутулуп жатат. Ушунун ордуна окулуп жатат. Ошол пешиндин ордуна окулуп жатат жума намазы. Эгер жума дурус эмес болуп калса, ошол үйдө окуу дурус эмес болуп калса, азыркыдай абалда
деп айтсақ, мойнында 4 рекет пешін намазы қалып кетеді. 4 рекет парызды оқи тұрған орында оқылған болып қалады. Ал эми айт намазы болса, негизи өкүмдө хилаф бар, кейбір талаш тартыш бар, кейбір алымдар назарында пикиринде парыз болгону менен көпчүлүк алымдарга көрө, көпчүлүк алымдардын пикирине көрө айт намазы сунна муаккада. Айт намазын үйдө окуса да, bir парыз намазды мойнунан сакыт кылып окуган жоксуз. Айт намаз үйдө окулса да, айт намазы үйдө окулса да, bir парыз намазды мойнунан сакыт кылып, ошол мойнунан кутулуп окуган жоксуз. Бул айт намаз 5 убак намаздан сырткары намаз. Мунун эч кандай ошол окулууга тыюу жок, үйлөрдө окулуусуна. Ошондуктан айт намазын үйлөрдө окулуусуна ошол эч кандай тыюу жок. Мына ошол маселе. Аллаху алам. Ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.